Өлкөдө массалык митингдер уюштурулат деген кептер айтылып баштаган. Ал арада өлкө башчы Садыр Жапаров митингге чыккандарга жооп катуу болорун эскертти. Президент командасы менен Каражанын кар жүрүп иштеп жаткандыгын, нааразычылык акцияларын уюштурууга себеп жок деп эсептерин айтты. Жеке кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн митингге чыккандарды көрүп, качып же жашынып отуруп алчу мен эмесмин. Эгер мамлекетти тоноп, жакындарымды майлуу жерге коюп, өлкөнү кризистин сазына батырып жатсам корксом болот эле. Тескерисинче командам менен күн түн дебей кайра жаныбызды кар чуруу иштеп жатабыз. Кекиртегинен сазга баткан мамлекетти эми араң саздан сууруп чыктык. Ал учурдан кийин эле 22 мартта Бишкекте өлкө жетекчилигине кол салууну көздөгөн Азербайжандын 5 жараны колго түшүрүлдү. Алар улуттар аралык кылмыштуу топтун мүчөлөрү экени такталган. Алардын өлкөгө келүүсүнө Кыргызстандагы Крим чөйрөлөрдүн кылмыштуу идеологиядан массалык түрдө баш тартуусу негиз болгон. Мындай аракеттер чет элдик Крим төбөлдөрдүн нааразычылыгын жаратып, аларга терс таасирин тийгизерден кооптонушкан айтылат. Фамилия Бехбудовница. Год рождения. 1992. Откуда? Учурда кармалгандарды жоопкерчиликке тартуу үчүн тергөө иштери жүрүп жатканы кабарланды. Кармалгандар менен бозгунда жүргөн Райымбек Матраимовдун байланышы бар экендиги аныкталган. Учурда издөө жарыяланган Райымбек Матраимов Азербайжандын борбору Бакуда. Атайын кызмат аны кармоо жана Кыргызстанга экстрадиция кылуу үчүн Азербайжандын тийиштүү органдарына кат жөнөткөн. Эч кимдин укугу бузулбаш керек. Бирок күнөөлүү адамдар жоопко тартылыш керек да. Матраимовдун бүгүнкү күндө азыр мүлктөрү конфискация болгон жок. Азыр камакка алынды. Соттун чечими менен азыр убактылуу камакка алынды. Эгер азыр тергөө амалдары жүрүп, анын ушул ишке, кайсы бир ишке тийишеси болгон болсо, мүмкүн конфискация болушу мүмкүн. Ошол азыркы Матраимовго коюлуп аткан күнөө, ал ошону далилдениш керек. Эгер далилденбей калган болсо, ал сотто акталып кетиши мүмкүн. Эл аралык деңгээлдеги кылмыштуу топту уюштуруп, мамлекет башчыларынын өмүрүнө коркунуч жараткан бул жагдай коомчулукта да талкууланып баштады. Кыргызстанга келген Азербайжандын уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрү боюнча айта турган болсок, алардын кандай максатта келди, аны ким алып келди, өлкө жетекчилигине кол салуу боюнча алардын аракети болгон деген маалыматтар болуп атат. Бирок ошого далил катары фактылар жок да. Мен мындайча айтканда, улуттук коопсуздук кызматынын кайсы бир кылмыштын болтурбай бөгөт коюп калды, жалдын алып калды десек болушу мүмкүн да. УКМК Райымбек Матраимов менен Кримтөбөл Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Ал себептүү Матраимов өлкөдөн сыртка качууга үлгүрүп, издөө жарыяланган болчу. Матраимовдун Бишкек жана Оштогу $80 миллион мүлкү конфискация болгонун УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирген эле. Бүгүнкү күндү уже эсептеп коюшту. Балдар кече күнү мага далаш жетишти. $80 миллион тегерегинде мал мүлкүн өткүзүп атабыз. Кыргызстандын территориясында Райым миллионун бир сотук жери калбайт. Матраимов менен байланышы бар ондогон мамлекеттик кызматкерлер иштен алынып, жогорку кеңеште Матраимовго саналаш болгон айтылган депутаттар мандатын тапшырган. Ош облусунун өкүлүнүн биринчи орун басары Рүстем Манаповдагы Матраимовдордун бири менен жеке карым катышы болгон үчүн өз арызы менен иштен кеткени айтылган. Алмагүл Эрке Багызы, Аслидин Турганбаев, Ош ТВ.